Кыргыз Республикасы жана Борбордук Азия жаңы жана кургатылган азыктарын өндүрүү боюнча зор потенциалга ээ. Азык-түлүккө суроо талаптын жогорулашынын глобалдашуусу шартында продукциянын сапатын, анын коопсуздугун, эл аралык стандарттарга ылайык келишин камсыз кылуу, экспорттук потенциалды жогорулатуу жана атамекендик азыктарды сатуу рыноктарын кеңейтүү менен байланышкан маселелерди чечүү зарыл. Дүйнөлүк соода уюмунун маалыматы боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө гана айыл чарба продукциясын сатуунун жылдык наркы акыркы 10 жылдыктарда 3 эсеге жогорулады. Диверсификациялоо жана айыл чарба азыктарын сатуу үчүн жаңы рыноктарын издөө менен байланышкан бул реформалардагы негизги орунду эл аралык стандарттарды колдонууга жана жергиликтүү өндүрүүнүн аларды аткарууга багытталганын белгилей кетүү керек. Эл аралык стандарттардын арасындагы эң маанилүү ролдордун бири БУ ЕКнын стандарттары деп аталган Европа экономикалык комиссиянын стандарттарына ыйгарылган. Европалык экономикалык комиссиясынын алкагында айыл чарба азыктарынын сапат стандарттарын иштеп чыгуу боюнча иштер 1949 жылы башталган. Бул иштин эң негизги максаты эл аралык рынокко чыккан айыл чарба азыктарынын сапатына бирдиктүү талаптарды анықтоо болуп саналат. Кыргызстандын улуттук техникалык тобу БУ ЕКнын коммерциялык стандарттарын жайылтуу менен алектенет. Келерки жылга мерчемделген иштин алкагында маалыматтык материалдарды, агартуучу плакаттарды, чарттарды, ошондой эле артыкчылыктуу экспортко багытталган азыктардын түрү тууралуу брошюраларды иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Проон, ГИЗ жана Healthwork International долбоорлорунун колдоосунда Борбордук Азиянын өндүрүүчүлөрү үчүн БУ ЕКнын стандарттары тууралуу окутуу жүргүзүлдү. Эл аралык жана регионалдык рынокко чыкканга алардын потенциалы жогорулады жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү артты. Ошондой эле Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы регионалдык кызматташууну жана Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн кызыкчылыктарын алдыга жылдырууга багытталган чаралар иш жүзүнө ашырылды. Ошондой эле мамлекеттик жана жеке сектордун өкүлдөрүнө БУ ЕКнын сессия иштерине жана регионалдык иш-чараларга катышууга колдоо көрсөтүлүүдө. Былтыр ушул райондо мындай логистикалык борбор болгон эмес. Жана фермерлер эл аралык сапат стандарттарына жооп бербеген азыктарды өндүрүшүп, натыйжада аны өз баасынан төмөн сатышкан. Биздин максат бул логистикалык борбордун жардамы аркылуу азыктарды эл аралык сапат стандарттарына ылайык кайра иштеп чыгуу. Долбоор ушул фазанын алкагында экспорттук рыноктарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга жана табигый бал, кургатылган жемиштер менен жаңгактардын аралашмасы сыяктуу жашыл жогорку азыктардын кошумча нарк тизмесин күчөтүүгө багытталган иш-чараларды, ошондой эле кызыктуу туризмди колдойт. Бүгүнкү күндө биздин ишкерлерибиздин көбү азыкка карата сапат стандарттарынын талаптары тууралуу кабардар эмес. Алардын бул тобокелдикти башкаруу системасы жана тамак-аш азыктарынын коопсуздугу тууралуу маалыматы аз. ХАСП бул азыркы учурда тамак-аш азыктарын өндүрүүчүлөр үчүн милдеттүү талаптар болуп калды. Азыктын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү анын стандарттардын талаптарына шайкеш келишинен улам түзүлөт жана натыйжада ар бир шаардын ар бир керектөөчүсү ар бир рынокто өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Эң маанилүү нерсе биринчиден бизнести түшүнүү керек. Экинчиден мындай айылчаларга катышуу керек. БУ ЕКнын стандарттарына эмнелер кирет? БУ ЕКнын стандарттары азыктардын кеңири спектрин камтыйт. Анын ичинде тез бузула турган азыктарды таңгактоо өндүрүшүндө маркалоо жана сактоонун бардык этаптарынын талаптарын аныктайт. Стандарттар жогорку сапаттагы азыктардын өндүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жана рентабелдүүлүктү жогорулатып керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргойт. БУ ЕКнын стандарттары эл аралык деңгээлде өкмөт, өндүрүүчүлөр, трейдерлер, импортерлор, экспортерлор тарабынан колдонулат. Эң маанилүү функциялардын бири бардык кызыктар тараптарга, анын ичинде атамекендик өндүрүүчүлөрдү өндүрүштө жана атаандаштыкка жөндөмдүү азыктарды өндүрүүдө зарыл болгон стандарттар менен камсыз кылуу болуп саналат. Ошондой эле биздин борбордун эң негизги максаттарынын бири керектөөчүнүн өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн азыктардын шайкештигин аныктоо болуп саналат. Биздин улуттук стандартташтыруу органыбыз Кыргыз Республикасында стандартташтыруу боюнча эл аралык уюмда да стандарттарды да калыптандырууда олуттуу роль ойнойт. БУ ЕКнын коммерциялык сапат стандарттары тез бузулуучуларды кошкондо азыктардын кеңири спектрин камтыйт. Ар башка өлкөлөрдүн улуттук стандарттарын шайкеш келтирет.
сатуучулар жана сатып алуучулар ортосундагы баарлашуунун бирдиктүү тилин түзөт. Экспорттук рынокко чыгуу үчүн азыктардын сапатына минималдуу талаптарды аныктайт. Таңгакты даярдагандан кийин бардык этаптарындагы талаптар түздөн-түз керектөөчү үчүн азыктарга жайылтылат. Разработка этих стандартов, которые получаются... Европа бирлигинин өлкөлөрүнүн аймагында таанылган БУ-2-нын европалык стандарттарды иштеп чыгуу биздин өндүрүүчүлөргө тамак аш, кургатылган жемиш азыктарынын стандарттарын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Бул биздин ишканаларга ушул стандарттарга ылайык азык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек, европалык өлкөлөр эми кошумча талаптарды коюшпайт. Кыргызстанда өндүрүүчүлөр тарабынан төмөнкү азыктын түрлөрүн экспорттоо үчүн БУ-2нын стандарттары колдонулат. Кургатылган кара өрүк, кургатылган абрикос, грек жаңгагынын маңызы, таттуу калемпир жана башкалар. Ошондой эле өндүрүүчүлөрдү маалымдоо максатында жана БУ-2нын стандарттарын түшүнүү тездетүү үчүн Кыргызстандын улуттук техникалык тобу тарабынан бул стандарттарды колдонуу боюнча тиешелүү иштелмелер иштелип чыкты. Биздин ишканада грек жаңгагы иштелип чыгат. Биз башында азыкты Россия рыногунда жана ички рынокто гана сатканбыз. Андан кийин биз европалык сапат стандарттары тууралуу билдик. Проон уюму менен иштеше баштадык жана алар бизди окутушту. Албетте, жаңы стандарттар боюнча өндүрүшкө өтүү кыйын болду. Бирок ал келечекте пайда берди. Биз жылына 500 тоннага чейин грек жаңгагын кайрадан иштетип чыгууга жана экспорттоого даярбыз. Сиздердин назарыңыздарда атайын белгиленген стандарттарга жооп берген биздин өндүрүүчүлөр тарабынан иштелип чыккан кургатылган мөмө жемиштердин жана жаңгактардын үлгүлөрү тартууланды. Бүгүн биздин лабораториядагы адистерибиздин жардамы менен бул берилген үлгүлөрдү кемчиликтерге текшеребиз, калибрлейбиз жана нымдуулугун талдайбыз. Алабыка районунда 1 гектар кара өрүк бактарыбыз бар. Ал жерде жылына 60 тонна кара өрүк өстүрүп, жаңы кезинде өткөрөбүз. Биздин кара өрүк сертификацияланган жана органикалык болуп саналат. Бул заводду 2014-жылы биздин директорубуз сатып алып, толук реконструкция жүргүзгөн. Азыр завод жашылча жемиштерди кайрадан иштетүү жана аларды кургатуу менен алектенет. Жылына 600 тоннага жакын кургатылган кара өрүктү кайрадан иштетип чыгып, Голландия менен Германияга экспорттойбуз. Европага экспорттоо үчүн биз негизинен DDP-07 стандарты боюнча иштейбиз. БУ-2нын стандарттарына өткөндөн кийин биздин өндүргөн азыктардын көлөмү 20 эсеге көбөйдү жана биз аны жогорку баада сатып жатабыз. БУ-2нын стандарттарын киргизүү менен Кыргызстандын айыл чарбасындагы кичи, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө, биздин өлкөнүн дүйнөлүк соодага интеграцияланышына өөлгө түзүлөт. Стандарттар жеке жана мамлекеттик сектордун жалпы кызыкчылыктарына жана керектөөсүнө көңүл бурулат. Экспорттун көлөмү жана коммерциялык сапаттуулуктун жогорулашына шарт түзүлөт. Эл аралык рынокко айыл чарба азыктарынын чыгуу жолдору жеңилдетилет жана бул рынокто ата мекендик азыктардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.